Арбаңыздар, сиздин видеоңуз TikTok'то же Instagram'да топко чыгабы же чыкпайбы ким чечет? Алгоритм чечет. Алгоритм бүгүнкү күндө интернетти, жасалма интеллектти баарын башкарып турат. Ошо алгоритмдерди ойлоп тапкан киши буржуазиялык окумуштуу. Азыр бул жөнүндө айтып берем, биз менен кала бериңиз. Алгоритмдер бул өзү толугу менен программа же коддун өзү эмес. Бул ошол код кандай иштеши керек башкарып турган буйруктардын топтому, алардын иштөө тартиби. Алгоритм сөзү өзү бул азыркы Өзбекстандагы Хорезм шаарында төрөлгөн Аль-Хорезми деген даанышман илимпоздун атынын англисче, латынча которулуп жазылышы. Аль-Хорезми 780-жылы азыркы Хорезм шаарында төрөлгөн. Анан кийин 820-жылдардын тегерегинде деп айтылат, Багдад шаарына даанышмандар үйүнүн башчысы, башкы астроному болуп, ошол жака азыркынын тили менен айтсак иштеп кеткен. Ал киши өзү чыган математик, картография, география, астрономия боюнча зор эмгектерди жараткан даанышман илимпоз болгон. Анын Ал-Джабраил деген китеби биз азыр жана алгебра деп тааныган математиканын тармагы. Аль-Хорезми алгебрага азыр жанагы биз колдонуп жүргөн жөнөкөйлөштүрүү, теңдемелерди чыгаруу амалдарын киргизген. Деги эле анын ошол баягы сызыктуу теңдемелер, квадраттык теңдемелерди чыгаруу боюнча системдүү аракеттери негизи алгебраны жараткан деп эсептелинет. Ал-Хорезминин ал китеби 12-кылымда латын тилине которулат. Ошо менен Европага өтөт. Европада анын ошол Ал-Джабраил китеби, алгебра китеби 16-кылымга чейин Европанын университеттериндеги математика боюнча негизги окуу куралы болуп калган. Ошону менен Аль-Хорезми Европада дагы математиканын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Аль-Хорезминин Индиянын санак китеби деген эмгеги биринчи мусулмандар дүйнөсүнө, кийин Европага азыркы биз колдонуп жүргөн ондук санак системин сандар менен жазууну тааныштырган. Ал ошол жана биз азыр цифра деп тааныган нерсени Аль-Хорезми ал-цифр деп киргизген. Ал-цифр бул 0, 0 аль-цифр. Кыргызча айтсак бул бош орун, боштук. Ошо менен биз бүгүн жана азыр цифра деп айтып жүргөн нерсе ошол ал-цифрдан келет. Кайра эле бул эл аралык термин, түбү ошол араб тилинен келген, Орто Азиялык окумушту киргизген.